Сооротуучу Кудай. 21 ноябрь. Жазуудан биз мындай аятты окуйбуз. Демек ишенгендер, силер үчүн ал кенч. Ал эми ишенбегендер үчүн ал кургучулар жаратпай койгон. Бирок бурчтун башкы ташы болуп коюлган. Ошондой эле мүдүрүлтүүчү азгыруучу таш. Эгерде Иса Машаяк сен үчүн кенч болуп калбаса, ал сөзсүз мүдүрүлтүүчү таш болот. Сөзсүз сен андан кандайдыр бир туура эместиктерди издеп каласың. Жүйүттөр ал ишембини сактабай жатат. Күнөөкөрлөрү менен тамак жеди деп тийишкендей, ар кандай шылтоолор табылат. Бирок андай позицияда болуу адамдын түбөлүгү үчүн өтө коркунучтуу. Анткени бардыгыбыз бара турган жердин ачкычтары так ошол Иса Машаяктын колунда. Биз ага кандай көз караштабыз? Ушул суроого бере турган жообуң сенин тозокко барарыңды же бейишке барарыңды чечет. Анткени Исанын курмандыгын кабыл алган ар бир адам куткарылат.